Внимание! Говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Фашистик Германия 1939-жылы дүйнөлүк экинчи согушту баштап, Европанын бир катар мамлекеттерин басып алган. Натыйжада Германиянын экономикалык абалы согушту күчү чыңдалган. Дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашистик Германия 1941-жылы 22 июнда СССРге кол салган. Ал Барбарос деп аталган планы боюнча Советтер Союзунун бир нече жумада эле талкалап, 1941-жылы кышына чейин СССРдин Европалык бөлүгүн толук басып алмак. А дегенде эле фашистик Германиянын 5,5 миллион адамдан турган 190 дивизиясы Совет өлкөсүнө басып кирген. Германия менен СССРге каршы согушка Италия, Финляндия, Румыния, Венгрия, Испания катышкан. Неместик фашистик баскынчылардын жырткычтык менен кол салышы Совет элинин тынч жашоосуна дүрбөлөңгө салган. Ошентип социалисттик атамекендик көз каранды эместиги жана эркиндиги үчүн улуу атамекендик согуш башталган. Бүтүндөй Совет эли мекенди коргоого көтөрүлүштү. Миңдеген адамдар өз эрки менен Кызыл армияны катарына партизандык отрядтарга кетишти, элдик кошуунга биригишти, өлкө бирдиктүү согуш лагерин айланды. Завод менен фабрикалардагы станокторду башкарган эркектер фронтко кетишип, алардын ордуна аялдар, өспүрүмдөр, карылар иштеп калышты. Алар фронт үчүн курал-жарак даярдашкан. Колхоздор армияны нан жана азык-түлүк менен камсыз кылып турган. 100 миңдеген адамдар тылдын баатырлары болду. Алгачкы салгылашуулардын бири чек арадагы Брест чебинде болгон. Анын коргоочулары бир айга созулган теңдешсиз салгылашты фашисттерди чоң жоготууга учураткан. Фронттун башка жерлеринде да душманды токтото туруу оңой болгон жок. Өзгөчө Смоленскийнин жанында биздин жоокерлер душман менен баатырларча кармашты. Смоленскийде салгылаштын даңктуу катышуучулары 4 дивизияга гвардиячылар менен наан биринчи болуп берилген. Фашисттер Москвага жакындап кирип келген кезде кеч күз болуп калган. Алар Москваны басып алуу, согушту жеңиш менен аяктап, Кызыл аянтта турарын аз гана убакыт калды деп ишенишкен эле. Бирок борборду коргоочуларга Сибирден, Уралдан, Казакстандан, Орто Азиядан жана Ыракы чыгыштан жардамга аскерлер келип жатышты. Алар душманга кыйраткыч сокку уруп, борбордон чегинтишти. Улуу согуштагы бурулуш ушул Сталинград салгылашында болду. Биздин аскерлер 3030 фашистти курчап талкалап туткунга түшүрдү. 1943-жылы майда Курс салгылашы болду. Фашисттер согуштун жүрүшүндө өз пайдасына өзгөртүүгө аракет кылып, Сталинграддагы өчүн алуу үчүн Курс жеринде жаңыча чабуул коюуну чечишти. Бирок советтик армия жан аябай даярданып салгылашып, зор жеңишке жетти. Курс салгылашынан кийин баскынчыларды советтик жерди түгөл түрдө кууп чыгуу башталды. Бирок душман али күчтүү эле. Ал бир да позициясын салгылашсыз калтырган эмес. 1944-45 жылдардын башында советтик аскерлер душманда келген жерлерине кууп кирди. Акыры адилеттик жеңип, арсыз душмандын туусу жерге тапталды. Ошол күндөн ушул күн 9 май улуу жеңиш майрамы. Бул согушка Кыргызстандан 350 миңден ашык адам катышкан. Алардын 150 миңдеги орден медалдар менен сыйланган. Балдар, чоңор районунан барган бир канча ардагерди силерге тааныштырып өтсөм. Маматаиров Жусуп, Урманбеков Апас, Матраимов Исраил, Мурзаев Токтобек, Осмонов Садыбакас. Согуш канча жанды жалбырады. Кар кайтаны өлгөндөрдүн жарлары,
Кар кайтаны кара кийген энелер кайра кыргын көрбөсүнчү балдары. Баар алып келди жеңиш майрамы. Бактар гүлдөп тегиз мөмө байлады. Торгой көккө туюк чекит койду да тынчтык бузуп тыным албай сайрады. Мейли торгой бузсун тынчтыкты, көргүм келбейт өлүм менен мылтыкты. Согуш бүттү, таандык сокку жаратты. Согуш бүттү, тынчтык күнүн таң атты. Балдар, сабагыбызды Түмөнбай Байзаковдун тынчтык ыры менен аяктап алдык. Силер өзүңөрдүн ардагер атаңар болсо, алардын эрдиктери, медалдарын, таап сүрөттөрүн алып келсеңер болот. Саламатта калгыла.